Соны. Эми Бакыт мырзадан жаша бир чыгарма сураналы. Гитараны кармап отурасыз, биздин телекөрүүчүлөр дагы күтүп калды болуш керек. Сөз бүткөн жерден бир болот дейт. Агаларым сүйлөдү, мен ырдап берейин анда. Сонун болот андай. Ошол кече жакында эле чыккан чыгармабыз. Сөзү кыргыз элине белгилүү, кыргыздын эмгек сиңирген жазуучу акыны Жипар Исабаева деген эжекебиздин калеминде каландык. Эч качан өкүнбө деген чыгармабызды аткарып берейин. Баракелде азаматсыз. Чындыгында ушул чыгармаңыз элдин мындай сүймөнчүлүгүнө ээ болгон сонун бир чыгарма болду да, анан ушул чыгарманын жаралуу тарыхына токтолбойлубу? Жаралуу тарыхы ошол өзүбүз Талас областына караштуу Кара Бура районунун Чоң Кара Бура айылынан болобуз. Ошол айыл жергесинен Борборго шаарга келгенибизде мен бул көрүнүштү байкадым. Айылдан келгенге айтор көпчүлүк эл ушул кайгы муңдун үстүндө жүргөндөй сезилди да мага. Анан бул сөздүн автору акын Жипар Исабаева эжекебиздин үйүнө конокко барып калып, ошондо суранып багыт бердим эле. Эже ушундай бая биздин колубуздан келген чыгармачыл адам катары колубуздан келген иш ушул экен. Мага бизге бир жакшы чыгарма керек. Элге аз да болсо чыгармачыл адам катары мотивация болсун, дем күч берсе, ушундай бир сөздөрдү жазып бериңизчи деп багыт бердим эле. 2 күндө эле жазып алып келип берди мага. Багыт карап көрчү кандай чыгарма болуптур деди. Ушундай жаздым. Ошол чай ичип отурган столдун үстүндө эле бир карап жаралган чыгарма. Сонун.